Аргентинаны толук фаворит катары көргөнбүз. Египет чындап таң калдырды, эч ким күткөн эмес. Атайын жеңилип аткандай эле сезилип атты. Экинчи гол кирип кетти. Өтө начар ойношту го. Мен ага жакын эмесмин. Кырып кетиши мүмкүн Аргентинада. 2 пенальти катары менен киргизе албай калды. Баары эле тебе алат, ал топту тепкенде эмне? Анан Мессинин ойуну жүрбөй баштады. Ондон киргизсең болот да, спокойно. Психологиялык жактан өлдү. Месси жаңылса эч нерсе эмес, Роналду бир аз жаңылып калса жеп салышат. Криштиану Роналдону аябай жалко болду. Мен негизи оюн көрбөйм. Дүйнөлүк чемпионат утуш керек, уталабы деп эле эч ким тааныбайт деле, билбейт деле. Аргентина ФИФАны сатып алган. По факту киргизишти, вороттун ичине топ кирип атпайбы? Ушак да, короче. Месси эми жогорку деңгээлде ойунчу да. Быйыл деле мүмкүн финалга чейин жетип калышы мүмкүн да Аргентиначы. ТЖД утуп алышып, өздөрүн даяр звезда сезип, уже бүт нерсени утуп алгандай сезип калыштыбы? Токтотсо ушул мынакей колуна токтотот дейм. Англия менен Франция фаворит деп ойлойм. Норвегия, Марокко. Норвегия, Марокко. Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб долбоору жана футбол ааламында биз дүйнө чемпионаты тууралуу талкууларды улантабыз. Жана бүгүн дагы биз кечээки оюндарды талкуулап, алдыда болгон беттешти дагы менин оюмча биз талкуулайбыз. Студияда кайрадан Өзбекстан Үстүнөлиев. Бул чыгарылыштарды колдогон Аманат Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле биздин ардайымкы досторубуз бул Шор компаниясынын легендасына дагы биз ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Жана бүгүн бизде дагы бир өзгөчө коноктор, ушул медиа чөйрөсүнөн айрыкча ошол өздөрү да футбол ойноп да көрүшкөн, ойногон да билишет, жана ошондой эле футболду көрүп, талдагандагы билишкен адамдар келишти. Биринчиден Каныбек Рыспаев, бул шоумен, актер, алып баруучу, жана ошондой эле убагында эми тамашачу да болгон болчу, анан кийин КВН, анан кийин легендарлуу МК шоунун дагы алып баруучусу. Эстеп коелу ошондо, бүгүн кезекте чыгарылышы деп коем МК шоунун. Жана мына Муктабек Мукаев, стендап, Кыргызстан. Ассаламу алейкум. Насипташтарыбы. Ошондой эле биздин мынакей бүгүн алып баруучубуз УТРК спорт телеканалынын баяндамачысы алып баруучусу Кубан Жумамединов биз менен чогуу биргеликте. Жигиттер кандайсыңар, бекелер? Ассаламу алейкум. Оюндарды көрүп атсыңарбы? Мощно. Мындай оор болбой элеби, кыйналбай элесиңерби? Аз эле оюн калды негизичи, бирок ушунча канча оюн болду? 100гө жакын болуп кетти. 95 оюн болуп кетти. Ошонун канчасын көрдүңөр? 30%-ин көрдүк го дейм. Жаман эмес да бул делечи. Мындай башында көп энергияны корот ийген окшойбуз. Кудайга шүгүр. Курасаванын оюндарына да. Негизи оюндарды көрүш аябай эле кызыктуу болуп атат. Ар бир оюн өзгөчө кээ командаларды көрбөптүрбүз. Негизи эле жана Кабо Верде сыяктуулардычы. Чындап кызыктуу, таң калыштуу да болуп атат. Групповой этапта көбүрөөк көргөндөй сезилип атат өзүмө. Азыркы учурда бир таң атканда болгон оюндарды көрбөй калып атам. Бирок аракет кылып шүгүр көп эле оюнду көрдүм го деп ойлойм мен. 30% деп атат. Мен кичине көбүрөөк көрүп калдым окшойт. Түшүнүктүү. Биздин негизги темабыз кечээки эки оюн. Жана биринчи болуп бул деген Аргентина кечээ күнү Египет менен ойноду. Жана эми ошол тууралуу сөзчөлү. Оюнду көрсөңүз да керек. Баарыбыз эле көрдүк го дейм э. Бөлүп. Бир таймда койсо. Эки тайм эле көрүнүп койсо. Жок, ошо бир көрүп атып, ошо алаксып кетип аттым да. Ушун неме кызым ыйлап атып ушинтип калдым. Бирок толугу менен мындай оюндар көрүп атабыз. көрдүңөр э. Жакшы. Голдорун көрүп койдук эртең менен. Аргентина гол киргизгенде кызына ыйлап баштап аттыбы? Жок. Кызым Аргентинага неме жангүйөрман болот экен, жаны дейт экен. Урматтуу достор, сиздерге кону менен маалымдайбыз. Биздин башкы өнөктөшүбүз болгон Аманат Сити курулуш компаниясы өздөрүнүн кардарлары үчүн масштабтуу акцияны жарыялайт. Эми батир сатып алуу менен бирге сиздер дүйнөдөгү эң абройлуу болгон спорттук иш-чаралардын бири Сингапурдагы Формула 1 жарышына жолдомону белек аласыздар. Эң башкысы бул жакта эч кандай конкурс же лотерея жок. Жолдомо акциянын ар бир катышуучусуна кепилденген түрдө берилет. Аянты 70-тен 90 чарчы метрге чейинки батир сатып алсаңыздар, сиздерге бир жолдомо белек кылынат. Эгерде сиз 90 метрден жогору батирди алсаңыздар, анда сиздерге 2 жолдомону белекке берет. Аманат Сити жаңы үй жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан жер. Анда сизден, полностью эле көрүнөр оюнду? Жок, мен кечээ өзүм да футбол ойноп аткан учурда оюн болуп калды. Как раз 10-дон 12-ге чейин биз ойночу элек вторник. Оюнда ошол маалда башталып, ошол жерде заменада отурган балдар эле телефондон ачып алып көрүп атышкан. 3 команда болчу.
жеңилгенде резко чынын айтканда атайын жеңилип аткандай эле сезилип атты. Баары ошо оюнду көрүп калалы депчи. Менин командам карасам эле бир 2 мүнөттө эле чыгып калышат. Баары эле келип эле уюшуп. Оюнду көрдүм, бирок Аргентинанын голдорун көрбөй калдым. Ал учурда мен да голдорду киргизип поледе жүргөн болчумун. Болбой калды. Египеттин голдорун көрдүм. Кандай ойлойм? Кандай ойдо калдыңыз негизи ошол беттештен? Башында биз ошол Аргентина жеңил сеткага чыгып калды деп айтып атпадык беле? Кабо Верде, анан кийин кийинки атаандашы Швейцария же Колумбия болуп атабыз. Ошо Египет мынакей. Анан карасак тескерисинче мындай кыйналып атат го. Эмнеге кыйналып атат? Жөнөкөй командалардан кыйналып атат го дейм менимче. Жөнөкөй командалардын немеси көп да, амбициясы күчтүүрөөк, анан алар ошол жакта жанын таштап беришет да. Акыркы демине чейин чуркапчы. Ошол эми аалам чемпионаты болуп аткандан ошол жерден өзүн көрсөтүп калайын деген далай оюнчулар бар атат да. Анан ал жактан эми негизи эле мисалы өлкөнүн намысы дегенде башкача ойноп башташат го оюнчуларчы. Мисалы улуттук курамалардагыларга анча деле мындай акча төлөнбөйт мындай. Эгер утуп келип калса кандайдыр бир бонустарды берет, бир нерсе мамлекеттен дегендейчи. Негизинен улуттук курама бул боюнча неме да. Намыс, мекенин немеси дегендей атын чыгаруу деген ошол сыяктуу. Мисалы Кабо Вердени эч ким деле билчү эмес да. Мисалы Кабо Вердеге барып турист катары баргысы келген адамдардын саны миллиондоп болуп калса керек азырдачы. Бул деген футболдун бир чоң бир миссиясынын бири да. Элдерди бириктирүү, бири-бирин тааныштыруу, аралаштыруу. Мисалы ушул чемпионаттын бирден көп немелерди билип атпайбыз. Мисалы ошол Исландиянын жанагы кол чапканын Европа чемпионатынан бери азыр уже ар бир өлкө кылып калган. Эми быйыл жаңы Норвегиянын жанагы кайыктарды тартканы, ошол сыяктуу нерселер мындай ошол өлкөлөр тууралуу кандайдыр бир кошумча маалымат берет го деп ойлойм. Ошон үчүн бул жерге барганда деле ошол өлкөнүн намысы үчүн урушкан адамдар көп. Экинчиден мындай өтө мындай жеңил командалар дегенибиз менен алардын ичинде деле мисалы аябай топ клубда ойногон оюнчулар болушу мүмкүн. Мен ушул жерден өзүмдү көрсөтүп калышым керек деп туруп 100 эмес 200% чейин өзүн көрсөткөнгө аракет кылгандар бар. Ошонун аркасы менен кийинки карьерасы жакшы болуп кетет го деген ойдомун да. Куба, сен кечээ алып бардың беттеште. Оюн башында эми биз барыбыз эле бияктан Аргентинанын толук фаворит катары көргөнбүз. Анан оюн болуп атканда 1-0 кийин деле ойлоп калмабыз. Азыр эми Аргентина сөзсүз түрдө гол кирип кетет, утуп кетет. Бирок экинчи гол кирип кетти. Ошол учурда мындай пайда болду ойлор. Мына бүгүн ырып кетиши мүмкүн Аргентина дагы депчи. Негизинен оюн алдында Аргентина бир 70% фаворит болчу. Анан буга чейин да кечээ айтпадым беле, Аргентина эгерде Мессинин оюну жүрсө, анда Аргентина оңой жеңишке жетет деп. Бирок кечээ көрдүңүздөр, биринчи гол кирди, андан кийин деле Аргентина үчүн оюн жеңил болушу мүмкүн болчу, бирок пенальтиден гол киргизе албай калды. Тарыхта мындай болгон эмес экен, дүйнө чемпионатында 2 пенальти катары менен киргизе албай калды. Эң кызыгы акыркы 6 пенальтинин 3-өсүн киргизген эмес экен. Демек 50% бул менимче пенальти тебүүдө эң начар көрсөткүчтөрдүн бири да тарыхта. Бирок ошол пенальтиден гол киргизе албай калып, Мессинин дагы анан эми бул Аргентина дегенде албетте Мессини эле элестете тургандай учур болду да азырчы негизи ушул дүйнө чемпионатында. Анан Мессинин оюну жүрбөй баштады. Байкасаңыздар, алдап өткөндөрү, дриблингтери өтпөй жатты, пастары деле анча өтпөй жатат. Ошол себептен Аргентинанын оюну жүргөн жок. Анан экинчи гол кирди. Экинчи голдон кийин эсеп 2-0 болду. Андан кийин ошол Египет өздөрү ката кетирди десек болот. Анткени аябай эле артка басым жасап анан ойноп алды. Өтө көп убакытты созгонго аракет жасады. Анан машыктыруучу дагы бир аз туура эмес чечимдерди чыгарды. Менимче коргоочуларды көбүрөөк чыгарса болмок. Себеби дегенде ошол Мессини башкаларды жапканга бир кошумча адам жетпей калды да. Анан тескеринче бул чабуулдагы оюнчуларды алмаштырып бир аз ката кетиргендей болду. Анан эң негизги бул жерде Скалони Вабанка барды, билесиздер, утулуп жаткан учурда, мисалы ошол коргоочулар, борбордук коргоочулар чабуулчуга айланышат го. Ошол нерсени Египет байкабай калды. Кристиан Ромеро байма-бай ошол айпайынчанын ичине кирип жатты. Ал эми ошол ал борбордук коргоочу да. Ал эми эки борбордук коргоочу чабуулчуларды карайбыз деп милдет алышкан. Ал эми ошол борбордук коргоочу киргенде аны караган адам жок болуп калды. Ошону менен биринчи гол кирди. Мессинин көтөрүп берүүсүнөн кийин Ромеро баш менен киргизди. Андан кийин ошол Месси голевой пас бергенден кийин анын оюну жүрдү. Экинчи гол айпайынчанын ичинде башаламандык жаралды, эсеп 2-2. Ошондон кийин эми психологиялык жактан жеңилди. Эми элестетиңиздер, 2-0 утуп жаткандан кийин 2-2 болду. Психологиялык жактан өлдү. Анан кийинки чабуулда каршы чабуулга өтүп кетти. Анан тиякта 2-2.
анан Энцо Фернандес гол киргизип кетти. Менимче бул жакта ошол Египет чындап таң калтырды, эч ким күткөн эмес. Жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу, өз колунда болчу, бирок өздөрү ошол кандайдыр бирден тажрыйба жетпей калдыбы, эми оюнчулардын баары көпчүлүгү Египетте ойнойт ал жакта. Анан Египет тарыхында биринчи жолу плей-оффто ойноп жатат. Ошол нерселерди эске алып, ошол бир тажрыйба жетпей калды окшойт. Анан албетте өтө эмоционалдуу, жакшы матч турчу экен Египеттики. Бирок ошол маанилүү учурларда байкабай калды да, Криштиану Ромерону жаап коюш керек. Менимче чечүүчү учур ошол биринчи гол болуп кетти да. Ошол жерден эми ошо Ромерону жаап койгондо, же болбосо кошумча ошол коргоочуну чыгарганда 3 борбордук коргоочу менен ойносо, менимче жыйынтык болмок ошо 2-0 менимче сактап калса мүмкүн болчу, бирок эми ошо тажрыйба жетпей калды, бир аз ийгилик жылмайбай калды дегендей. Анан биринчиден куттайбыз биздин ошол германдарды, Аргентина германдар кызганай көп да, Мессинин айрыкча көп, ошо баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Анан дагы бир тема бар, эми бул тууралуу сүйлөшпөсөк болбойт. Чынында азыркы учурда ошол Аргентинанын айланасында көп мындай сөздөр болуп атпайбы? Аргентина деген ошол ФИФАны сатып алган, Месси сатып алган, Инфантино толугу менен Мессини колдойт. Кече күн дагы ошол Египет киргизгенде Инфантинону көрсөтүп коюшпадыбы? Аябай мындай маанайы жок отуруп калган. Негизи эле ушуга окшогон заговорларга мындай кандай карайсыздар? Мындай мүмкүнбү негизи азыркы жашоодо мындай ушул Инфантино, ФИФА Мессиге жан тарткан? Кандай ойлойсуз? ФИФАнын мафиясы сыяктуу. Мен мындай ойлойм, мисалы үчүн мен өзүм да футбол ойнойм да. Анан жеңилип калган оюндар да көп болгон да, эми канча оюн болгон, анан жарым эле жеңилип калдым окшойт, эми жеңилгенди да билиш керек. Анан анча-мынча оюнчулар менин эле командамда судья тартып койду, анан тигилер мындай ойношту деп айтышат да, мен ага жакын эмесмин. Эмнеге дегенде, чындап биз ута турган күчтүү команда болсок, ошол оюн талаасында чындап голдорду киргизип, чындап мындай деңгээлибизди көрсөтүш керекпиз да судьядан күтпөй, мындай тигилерге тартып атат. Ошо тарткычакты гол киргизип коюш керек деп ойлойм. Анан мен негизи Роналдонун фанатымын да. Бирок бул жерден Мессиге деле, Месси жөнүндө жакшы сөз айткым келет дейм. Баары эле Мессини жамандап, жана Парагвайдын деле оюнун көрдүк го. Ал жерде канча фол болду. Ал жерде бир да карточка көрсөткөн жок го. Анда эмнеге Парагвай бул Инфантинонун бир нерсеси деп эч ким айткан жок го. Биринчиден алар жеңилип калышты, экинчиден эми ал связь тапкан жок да адамдарчы. Бул жерде оңой да, Инфантино аргентинец, негизи эле Мессини тартып келатышат деген ойлор көп да. Бул эми жанагы ушак да, короче. Мен ушундай ойлойм. Аргентина жанагы сетка боюнча дагы жеңил сеткага түшүп калды эмес, булар ошо группасын утуп, анан ошол сеткага түшүштү да. То есть бул жерде эми баары эле бул мындай атайын ошондо уюштурулган, бул Мессиге тартып атышат. Айтыш оңой да. Негизи алар деле оюн талаасында 90 мүнөт чуркашты, голдорду по факту киргизишти. Воротонун ичине топ кирип атпайбы? Аны деле тосуп коюшса болмок, тигилер эртерээк көбүрөөк киргизип коюшса болмок голдорду. Ошон үчүн по делу дегендей, тура эле Аргентина чындап күчтүүрөөк, дүйнө чемпиондору, эми Египет менен салыштырса деле болбойт. Тигилер чындап көп айткандай голдор кирип кетти, бирок тажрыйбасы жеткен жок да. Бул по факту Аргентина чындап күчтүүрөөк экенин көрсөтүп далилдешти деп ойлойм. Ал жөн эле мындай эле неме го, жана интернеттеги ар кандай версиялар чыгып берет го. Менимче кыска бир эпизоддордон кесип алып эле бирөө гылжайып калып, күлүп, например, жана Пеп Гвардиола деле мындай өзү жинде болуп кетти, анан бирөө менен сүйлөшүп атат, жөндөс пустой месте менен сүйлөшүп атат деп монтаж кылып, аны общий кадр алса, тиякта аркасындагы менен сүйлөшүп аткан болот го. Ошол сыяктуу эле нерселерде биз эми факт чекинг деген жок көбүндөчү. Текшербей эле там каяктан алып атат, кайсы моменттен алынган нерселер жок. Менимче андай ФИФАны сатып алган болсо, ФИФА Аргентинаны колдой турган болсо, 14-жылы чемпион болушмакты Аргентина. Мына ошол кезде мен чындыгында Аргентинага жан тарткам. Ошол чемпионатты утса, мен аябай сонун болмок деп ойлогом да. Анан ошол жерде утулгандыгы үчүн, андан кийин Копа Американы 2 жолу катар менен утулгандыгы үчүн мындай неме го, мындай кыйналып анан бир жакшы нерселер кетип калды. Ошол сыяктуу эле болуп атат да. Мен үчүнчү Аргентинагачы азыр, анткени алар ошо чемпионат мирде финалда утулуп калышты. Андан кийин 2 подряд Чилиге катар менен пенальти менен Копа Американы утулуп калышты 2 жыл катар менен. Месси сборныйда эч ким эмес деп аябай неме болушту. Ошентип ошондо кыйынчылыктар келип турган. 2022-де мына Мессинин карьерасы аяктап баштагандан чемпион мира болуп атышат. Азыр быйыл деле мүмкүн финалга чейин жетип калышы мүмкүн да Аргентиначы. Ошол сыяктуу эле да, бул эми футбол топтогулок деп коет го, ошондой эле да, кимге ийгилик жылмайса ошол утат. Мисалы кечээки оюнда эми Египеттен эч ким күткөн эмес андай оюн көрсөтөт депчи. Аргентина жеңил желпи эле өтүп кетет деп ойлогон.
Египет утуп баштаганда эми Аргентина теңей албайт деп эч ким күткөн эмес. Анан Аргентина кайрадан оюнду тескери тарапка бурду. 10 мүнөт калганда бул баягы Барселона менен ПСЖнын оюнундагыдай болду да. 6-1 акыркы моментте Серджио Роберто салып кетпеди эле, ошол сыяктуу эле да. Аларга 1 гол керек болчу, ошону менен алар алдыга чыгып кеткен. Ошондой сыяктуу мындай драматургия жагынан мындай Голливуд жаза албаган сценарий менен оюн болду. Ошол менимче андай схемаларды айта берсек толтура эле го дейм. Тигиге тартып койду, буга тартып койду дегендей. Сиз өзүңүз кайсы командага баштан жан тарттыңар эле Дүйнө чемпионатында? Ал командаңыз каякта? Ал командабыз Кыргызстанда. Дүйнө чемпионатында дегенде? Дүйнө чемпионатында негизи эми биздики Кыргызстандагылардыкы көбүнчөсү ошондой болуп калган окшойт. Мурунтан бери эле мындай СССРдин составында ким болсо ошолорго биринчи неме жан тартабыз. Анан алар ыргып кетет. Андан кийинкилерге ким бар эле тияк бияк деп аяктан бирөө тартып алар ыргып кетет. Анан финалга чейин бирөө жан тартып эле келе бересиң да. Ошол сыяктуу эле да. Өзбекстан болгон экен башында. Эми өзбектерге эми чындыгында биринчи жолу чемпионат мирге чыкты. Дүйнө чемпионат биринчилигине ал жактан кандай оюн көрсөтөт, ал да кызык болду. Андан кийин эми Португалияга жан тарттык. Мага быйыл аябай мындай башынан эле Норвегиянын оюну мындай жагып келатат. Анткени Норвегиянын бул тандоо турларындагы оюну, жолдоштук беттештик оюндарында көрүп калгам. Ошол эле Италия менен ойногондо алар прям шанс жок эле утуп салышты го. Ошол оюндан кийин мындай Норвегия мындай муздак кандуу чечимдерди кабыл алып, мындай бир гана жыйынтыкка ойноп коюшат экен да. Булар деле мисалы группадан акыркы оюнун мисалы Франция менен эч нерсе чечпечи оюн болуп калды. Ошол кезде деле мисалы Холландты бомбардирге жакшы гол согосун алар деле чыгарып койсо болмок. Көпчүлүгүн эс алууга коюп коюшту дагы. Команданын дээрлик 26 оюнчунун 25-и уже неме талаага чыгып өздөрүнүн дүйнө биринчилигиндеги мүнөттөрүн алышты да. Ошол сыяктуу эле булар эми эгерде ушул эле темпте кете берсе мүмкүн сенсация да болушу мүмкүн. Менин оюмча алар мындай жаңылык деле жаратышы мүмкүн. Анткени булар 2022ге мындай барбай калганы бирден бир неме болбоду эле, сенсация болбоду эле. Ошол эле Италия өтпөй калган сыяктуу элечи. Холланд, Эдегар, Укмуш курамында сонун оюнчулар бар. Анан дүйнө биринчилигине барбай калды. Андан башка эле башка болбогон эле курамалар өтүп кетишпеди. Аябай деле неме аттары жок делечи. Ошол сыяктуу эле болду. Демек Норвегия экен азыр, э? Азыр Норвегия, Франция, Марокко. Ким өтүп атса ошолорду колдоп атабыз да. Аргентина башкасы да го? Жок, менин оюмча ошо Франция эгерде 2022де утса дегем негизичи. Франция бул жылы кайра өзүнүн ошо немесин кайтарып алса, жакшы неме болот да, мындай. Неме боюнчачы тарыхка дагы жакшы бир из калтырмак го дейм да. Мурункусунда утуп, андан утулуп калышып, андан кийин кайра утуп, быйыл да еще кызык болуп атат го. Оюндар көп, бомбардирлер алды уже 8-7 голдон киргизип алышты го. Мурун 2-3 чемпионатта бир 6-7 голду киргизчи да. Түшүнүктүү. Роналдунун фанаттары көп азыр Франция кетишпеди. Ошондон да улам чыккан окшойт ушул ой деген сыяктуу болуп кетти да. Андай эмеспи ушул? Норвегия, эсче Франция утулуп калса Мароккого да. Марокко деле күчтүү оюн көрсөтөт. Эртең ойношо, Ооба. Буюрса. Мен кече как раз футбол ойнодум деп атпаймынбы? Футболдон кийин чыгып балдарга айттым, эртең подкаст болот. Ошол силер кандай ойлойсуңар? Балким силердин оюңар дагы мага кызыктуу болуп балдарга айтып берем десем. Ким утат деп сурасаң, сборная Африки утат деп атышпайбы? Мен түшүнбөй калсам, кийин тамашалашып, Франциядагылар депчи. Францияда бүт эле африканецтер ойнойт дегендей кылып атышпайбы? Анысында. Жок, мен уялбайм. Мен негизи эле Криштиану Роналдуну колдойм. Мен 2008ден бери уялбаш кереги жок. Уялбаш. Жок, негизи азыр мындай болуп атпайбы? Жана учуп кеткенден кийин мындай жок деп эле башкача болуп кетип эле адамдар көп дейм ар кандай да. Кээ биркилер чындап, мисалы үчүн кече бир мероприятие болуп калып, бир ивентте жүрүп калып, жаштардан сурап калышты да. Оюнду көрдүңөрбү, кандай болду, кандай ойлойсуңар деп. Анан бир кыз, бир 18 жаштагы кыз айтып атат. Криштиану Роналдуну аябай жалко болду. Мен негизи оюн көрбөйм дейт. Просто ошо Криштиану Роналду жалко болду депчи. Азыр эми жана хайптын баары ошонун Роналду жөнүндө болуп эле бул дүйнөлүк чемпионат утуш керек, ута алабы деп эле кечке ошону кеп кылып атышпайбы?
Анан ута албай калып учуп кетсе жөн эле блин ушу Роналдону жалко деп эч ким тааныбайт деле билбейт деле негизичи. Ошо хайп да мындай инстаграмный сөз да булчу. Мен мындай Роналдуга аябай жан тартам. Могу дүйнөлүк чемпионатта дагы аябай күйдүм. Оюндарын көрүп атып, кыжылат болуп, аябай сарсанаа болуп аттым да. Блин, Роналду депчи. Жеңилип калды, бирок по делу буну моюнга алыш керек. Анткени Испания күчтүүрөөк болду. Жана оюн бирдей сезилип атканы менен негизи Испаниянын концентрациясы мындай өзүн кармап жанагы муздак кандуу дедимби? Салкын кандуу. Салкын кандуу деген. Мен муздак кандуу. Муз кандуу эле. Муздак кандуу деп салдым. Дед Мороз дедим билем. Ошондой сыяктуу ойношту да Испания аягына чейин. Жана Португалия штрафной болгондо өчүп калышты. Судья менен ызчы болуп, ау дегичекти Испания уже баштап, алдап, голду киргизип коюшту да. То есть более даяр да, көбүрөөк даяр. Португалия демек чемпион болгонго даяр эмес. Роналду даяр болсо деле, эми командасы жаштар, алар жанагы ПСЖ'де утуп алышып, тияк-бияк утуп алышып, өздөрүн даяр звезда сезип, уже бүт нерсени утуп алгандай сезип калыштыбы. Кичине расслабон болуп калышты да, менин оюмча. Дальше уже Португалия учкандан кийин, негизи Өзбекстан, конечно, Өзбекстанды деле биз колдоп атканбыз, просто алар эртерээк эле учуп кетишпедиби? Неме билет алып коюштур, эртерээк эле. Ошон үчүн атайын эле жегилип калышты. Өзбектер красавчики, конечно, маны деле колдойбуз. Дальше мага ушу Франциянын оюну жагат, Марокконун оюну жагат. Мен негизи эле эки, мисалы үчүн мен колдобогон командалар ойногондо красивый футбол дейт го, ошондойду каалап, мындай именно техниканы көрүп, оюндун өзүн, именно оюнду көрөм да, оюнчуларды көрбөйчү. Ошон үчүн Марокконун ойногону жагат мага. Аябай эле техничный болуп туруп, скоростной оюнчулар болуп, Франциянын ойногону жагат. Там негизи дальше уже только күчтүүлөр калды го, жакшы оюндар болот деп. Франция же Марокко? Кимдер калды негизи? Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Англия. Англия менен Франция фаворит деп ойлойм мен. Финал Англия Франция Деп ойлойм мен. Мыкты сиз үчүн чыгышат. идеалдуу финал кайсы болот? Идеалдуу финал Норвегия, Марокко. Норвегия, Марокко. Бисмилля деп кой. Жакшы. Кийинки эме тема Же Испания чыгып калышы мүмкүн тияктан, э? ооба. Түндө дагы матч болгон болчу. Аны унутпай эле. Швейцария Колумбия ойноду. Сонун. Бул жакта ошол Биринчи таймдан уктап калдым, сонун матч болду окшойт. Бул оюнда негизи ошол Аргентинанын каршылашы белгилүү болмок. Эми баарыбыз ошол негедир Колумбияга коюп атпадык белек. Анан кийин Колумбия токтотушу мүмкүн, анткени латиноамериканский дерби болот. Акыркы мынакей финал Кубок Америкада ойношкон болчу, жакшы билет. Анан кийин токтотсо ушул мынакей Колумбия токтотот деген ой болчу да. Бирок кечээ күнү алар да утулуп калды. Куба, сен кечээ оюн көрдүңбү эртең менен, э? Ошол кандай ойдосуң негизи, кандай оюн болду? Мен ачык айтайын, мен көргөн жокмун. Мен чын айтканда уктап деле калыппыз, чыдай уже. Кандай оюн болду? Анан кийин негизи эле мындай жыйынтык мындай мыйзам ченемдүү болдубу? Эми негизинен Колумбия менен Швейцария экөө күчү бирдей эле команда да. Эми Швейцария? Колумбия менен Швейцария экөө бирдей эле команда. Күч жагынан алып караганда эми Колумбияда бир аз фаворит деген себеби ошол тайпада жакшыраак оюн көрсөткөн, Португалияга жакшы бир Португалиядан ашып түшкөн десек болот, эсеп 0-0 болгонуна карабастан. Ошол себептен Колумбия утат го деген ойлор болгон, бирок Швейцария деле менимче тайпадан ийгиликтүү чыккан, бирок ошо Швейцариянын атаандаштары алсызыраак болгон үчүн күчтүү командага кез келгенде утулуп калабы деген ойлор болгон, бирок негизинен оюн алдында бирдей эле болчу. Анткени Швейцариянын курамын алсак деле, Колумбиянын курамын алсак деле экөөсү тең тарыхында ошол 8-1 финалда, чейлик финалда, плей-оффто ойноп келет да, ири турнирлердечи. Ошол себептен бирдей болчу, анан экөөсү тең мына коркпой ойноду да, ачык айтканда кооптуучулар өтө аз болду. Демек алар түшүнүп жатты, деңгээл бирдей экен, анан футболдо билесиздер бир эпизод чечип кетет, анан ошол себептен жаңылып калбайлы деген таризде ойноду да. Себеби дегенде соккулар деле аз болду. Анан ошонун жыйынтыгында пенальтилер сериясы. Анан пенальтилер сериясында бул жакта ошол тажрыйба көп нерсени чечип кетти. Анан дарбазачы Грегор Кобель дагы, эми билесиз, Боруссия Дортмундта ойнойт. Менимче күчтүү дарбазачылардын бири. Камило Варгас 37 жашка чыгып калды. Ага караганда эми дарбазачынын деңгээли күчтүүрөөк болчу. Ошол дарбазачы чечип кетти. Менимче мыйзам ченемдүү көрүнүш. Швейцария бир аз күчтүү болду. Эми оюн жүрүшүндө экөө бирдей болду, бирок ошол пенальтиге келгенде алар күчтүүрөөк болуп чыкты. Анан бул пенальтилер сериясында бир мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мына борбордук коргоочулар пенальти тебе албайт деп буга чейин айтпадык, статистика боюнчачы. Буга чейин мынакей Чемпиондор лигасы финалында Габриэль жазабасты, Германияда мына Та жазабасты. Кечээ күнү дагы эки коргоочу, мына Мануэл Аканжи асманга тепти, Санчес
перекладинага тепти. Демек, ошол пенальти сериясынан кийин ошол борбордук коргоочулар пенальти тебе албайт деген нерсеге келсек болот да. Анан ошондой мыйзам ченемде Швейцария күчтүү болду. Менимче татыктуу. Эң кызыгы Швейцариянын мына негизги жылдызы бул турнирде мына Манзами болуп атпайбы? Манзами жаракатына байланыштуу ойногон жок. Демек ошол негизги ошол бул турнирде көп нерсени чечип жаткан оюнчусу жок деле утуп койду. Демек Швейцария жакшы эле бир күчтүү команда десек туура болот. Командалык оюн көрсөтүштү. Швейцарияда мен ошо Гранит Жака менен Аканжини тааныйт. Ян Зомер. Мурун неме бар болчу? Ян Шакири. Зомер. Зомер бүттү карьерасын. Ал биздин салгаз. Андордо ошо кобели келбеди. Ян Зокеде коста. Мен оюнду көрдүм кече ошо 90 мүнөттү көрдүм. Бирдей ойношту менин оюмча. Мындай тигилер да атака кылат, булар да атака кылат мындай. Бирок именно аягында гол киргизе албай эле калып атышты да. Андан кийин ошо уктап калыптырмын мен. Дополнительный көрбөй калдым. Шакири да бүтүрдү. Шакири да бүттү. Пенальтилер сериясынан пенальти деле тээп көргөнсүздөр да. Мына Месси 2 жолу пенальти теп албай калды. Футбол ойнойсуздар, пенальти тепкен эмне маанилүү? Чеберчиликпи же психологиябы? Эмнеге Месси тебе албай жатат? Агар анда пенальти кырганда штрафнойлорду жакшыраак тебет да. Буну кантип түшүндүрсөк болот? Психология менимче, менин оюмча көбүнчө психология ошол эле Шевченконун эмеси бар го, жана бир пенальти боюнча айтат го, тебе албай калганчы. Биринчи барып бияка тебейин деп, анан жолдо барат ойлонуп кеткенде, анан уже бутка туура эмес информация кетип калат да, ошол мындай. Негизи бүт чечим мээден кабыл алынып, анан бутка тапшырма берилет. Ошол сыяктуу эле да. Негизи башында эле бир жакты тандалыш керек, кандай тебем, эмне тебем, болду. Анан мындай ошол жакты выдавать этпешиң керек да, мындай кайсы жакка тебе бериңдичи. Ошол сыяктуу эле го дейм. Каныбек мырза кандай ойлойсуз? Пенальти бул эмне? Пенальти билин мен чын айтканда. Лотерея же лотерея эмеспи? Лотерея эле бул, анткени аябай эле бат нерсе да бул. Бир сокку кирди кирбеди гол там. Аябай тактика жок да. Мен пенальти тебип бир жолу бир финалда, бир медиа лиганын бир финалында Эржан Токотаевга ойночу эле медиа. Ничего, Токотаев ойногон жокпу дейм. Жо, неме? Эми Кутман болуш керек. Кутман бул да? Кадырбеков. Куртуа, Кадырбеков, Куртуа Кадырбеков? Кутманга тептим окшойт. Короче, бир аябай эле аты чыккан биздин. Бромвич кыргыз стайлбы? Ошондо жок, Сайн, не суть. Короче, финал болуп калып, мен еще биринчи бардым да. Мен негизи жанагы Кыргызстан Казакстан ойногондо жанагы 1-1 выход эмне эле аты? Булит. Жекеме жеке. Ошондо дагы балдар кичине мандраш болгонун байкап калып, мен давай мен биринчи тебем деп кичине жоопкерчилик алып балдарга дух берейин деп чыгып алгам. Өзүм кичине переживать этип, бирок ал гол киргизгенмин да булиттен. Анан ошондой эле ойдо тиги финалда пенальтиге дагы мен биринчи чыгам деп мындай. Эми жанагы бир кадам таштап алгандан кийин уже артка кетмей жок да, уже точно дальше. Бирок жеткичекти жана топту кичине ямабы эмне болуп калган, поле не туурак болчу. Мындайраак коюп алыптым да. Мандрашмын. Мандраш дегенде коркуу сезим эмес, бул мындай толкундануу да, мындай өзүнчө эле бир жоопкерчилик чоң болуп эле, баары карап аткандай болуп эле. Дедим да, батып тепсем жогору кетип калат атпайбы перекладин үстүнөчү. Ошондон кийин какой-то бир эме болуп калдым да, мен мындай пенальтиден кичине башкача болуп калдым. Андан кийин дагы бир оюн болду, мен азыр Бромвичте ойноп атам да. Бромвич менен бир мындай эле товарняк, жөнөкөй эле оюн. Пенальти болуп калды, мен тебем, коюп туруп тепсем, тиги кармап атпайбы. Ошондон кийин уже мындай тепкенге барып атканда пенальти. Сен пенальти албай турасың. Мандраш болуп калды. Бул эме да. Именно ошол состояниеден да өзүң кандай сезесиң, спокойныйсыңбы же переживать этип атасыңбы, ошондон көп зависит менин оюмчачы. Потому что баары эле тебе алат, ал топту тепкенде эмне, мисалы үчүн тренировка болсо, бир жөнөкөй эле двордо оюн болсо, 10дон 10ду киргизсең болот да, спокойно. Ал жерде именно ошол эме жоопкерчилик башкача да, ошол дагы именно ошо сознаниеге влияет менин оюмчачы. Месси эми жогорку деңгээлде оюнчу да, бирок 2 пенальти катары менен кантип жазып алысты деген суроо. Болот, кечиримдүү. Жок, негизи эле болуп турат ал мындай. Ошондой го, Месси жаңылса эч нерсе эмес, Роналду бир аз жаңылып калса жеп салышат го. Жок, негизи ал бывает. Пенальти жана лотереяда эле бывает. Психология болуш керек. Эми жанагынча 1000 адам сага карап турат, азыр теңебиси бизде мүмкүнчүлүк болот, андан ары оңоюраак кетебиз дегенде басым болуп атат. Эми Месси деле адам да. Аны тиги вратарь тосуп койду эле Мессиники. Экинчисинде тосуп койду. Биринчисинде кыйшык тепкен. Бирок уже мындай ортолой баштады. Эмкисинде ортого тепип турган. Эмкисинде гол кирчү дейт. Мессин адам экенин далилдеген ушу жалгыз пенальти окшойт негизи.
Кезекте мынакей оюндар 4 оюн болот, 1-4 ошол оюндарга божомол кылалы. Бизде негизде рейтинг жүрөт, ошол прогнозисттерден сиздер да катышып койсоңуздар жакшы болот. Мен бар деп список, оюндардын, билесиздер. Франция Марокко биринчи оюн. Игеттиге 1, 2, 3. Ана. Уктайш. Биздин шоуну Каныбек Рыспаев кетет да. Эмнеге? Баштайлы анда макул. Так, бизде биякта бар эле Францияга коюп, жок бар эмес экен, хорошо, кели сизден баштайлы анда. Франция. Францияга Германды коюп. Сиз деген сен да. Не деш керек? Айтып бериш керекпи эмнеге ошондой ойлойм? Кыскача эле да мындай. Мондай болот, могу киргизет. Киргизет дегенде жана Марокко аябай эле көп киргизген командадай сезилет. Франция, Марокко негизи эле голдор көп болот деп ойлойм. Анан Франция жеңет деп ойлойм. Анткени Франция күчтүүрөөк да. Балким 4-2 деле болуп кетиши мүмкүн. Бирок Марокко обязательно 1-2 гол киргизет деп ойлоп атам. Түшүнүктүү. Муктар, сиздики Испания, Бельгия. Испания демек бул оюнда гол өткөн да. Буга чейин өткөзбөй, бирок Бельгиядан. Лукаку киргизет акыркы мүнөттөрдө да. Жок, менин оюмча ушундай болот. Ачык оюн болот го деп ойлоп атам. Анткени башынан эле негизи эле Бельгия мындай чаржайыт оюн көрсөтүп атат го. Башынан баштап элечи. Норвегия менен Англия 2-1 же болбосо 2-0 Норвегия утат го деп ойлоп атам. Так, сиздики демек ошондо Норвегия, бияк сенсациялардан карап коелду. Норвегия, акыркысы Аргентина, Швейцария 0-0 дептиңер, акыры ким утат ошондо? Ошондо аягында пенальтиден ким утса ошол утат го деп ойлоп атам да. Анысы жакшы туура экен. Куба. Так, сен көкөнүстүккө эме окшоштур, биринчиси. Менимче Марокко чындап өтө күчтүү, анан эсеп 1-1 эгерде ошол 1-1 эсебин сактаса, пенальтилер сериясында Марокко утуп кетет го деген ойдомун. Бирок эми ал үчүн Марокко коргонууда жакшыраак ойнош керек. Коргонууда бир аз маселе жаралышы мүмкүн, бирок Яшин Буну дарбазачы жана коргоочулар өзүнүн карьерасында эң мыкты оюнду өткөрсө, сөзсүз түрдө анан пенальтиге жеткирсе Марокко жеңишке жетет деген ойдомун. Анан Аргентина, Швейцарияда дагы менимче пенальтилер болот. Швейцария аягына чейин чыдайт, бирок бул жакта ошол Эмилиано Мартинес чечип кетет деген ойдомун. Эки оюнда пенальтилер сериясы болот деген божомол. Түшүнүктүү, көз окшош калыптыр. Мен негизи Швейцария ишен билем. Эмнеге дегенде бул эгерде Колумбия болгондо кичине ыңгайсыз болмок да. Швейцариянын бул эме коргоочулары мен оюмча бияктан көп деле кыйналбасы керек деп ойлойм да Аргентина. Эмнегедирчи. Бирок билбейм, мен балким чыдап болот го мындай. Чисто жашоодогу эң мындай маанилүү оюнго чыгып туруп ойногондой болуп туруп чыдап кетсе мүмкүн. Сиздики деле Англияга коюп атасызбы? Көз окшош бирдей. Испания Бельгия окшоп туруп көзгө дагы. Испания Бельгия. Испания Бельгия 3-1 дейт. Примерно. Аргентина, Швейцария 2-0. Тоже только Франция, Марокко кичине разница болуп. Мен ойлойм, көп гол болот деп ойлоп атам, эмнегедир. Ачык оюн болот. Аргентина менен ким? Бельгия. Свизерленд. Свизерлендда. Сизде кошуп кетчү нерсе барбы? Эмнеге Норвегияга ишенип атасыз? Норвегияга жалгыз ошо мен эле силер ишенген жоксуз? Жок, эч ким ишенген жок. Норвегия, Англия дейт. Анан мен деле өзгөртүп коеюн, өзгөртөйүнчү. Өзүм мнениямды эле кала берейин да. Норвегия менин оюмча ошол эле булардын чабуулчулары, ошол эле Англия премьер лигасында ошол оюнчулар ойноп жүргөн Холланд бар, Сорлот бар. Эгерде экинчи этажды сөз кыла турган болсок, экинчи кабатта мыкты ойногон ошол Сорлот неме Холланд экөө алдыда басым кылса, анан жана Нусу эле. Нуса бул эми жакшы моменттерди жасап кете турган оюнчулардын бири. Англиянын негизи эле вратарь слабыйраак го деп ойлойм да. Жакшы голдорду жасап алышса болот. Анан бул жерде Англия чемпиону Эдегер, башкы дирижеру. Ошол. Англиянын негизи эле оюндарын көрдүңөр да, буга чейин өтө начар ойношту. Группа этапта деле Англияда поражение бар башка группада. Жок, эч кимге утула элеккен да. Поражение жок, ниче алган. Неме менен? Гана менен тең ойногондон Норвегия. Булардын немеси, кайыгы, кемеси минимум жарым финалга чейин барыш керек да. Түшүнүктүү. Демек ошондо Норвегия, Аргентина, Франция, Испания жарым финал сиз ойнойбуз, Сиздики болсо Франция, Норвегия, Швейцария болуп калышы да мүмкүн бияк. Аргентина. Пенальтиден утуп кетсе команда чат да. Биякта Кобель бар да.
Анткени булар пенальти уже ойношто да тигилер ойной элек. Менин оюм ушундай. Эгерде макул эмес өзгөрт десеңер азыр кайра жазайын. Эми антып эле коелбуз, да ойлой коелу эми. Сиздики болсо мынакей Франция, Испания, Англия, Аргентина жарым финалдар. Меникин топ өзүңөр деле айтып берсеңер болот экен экөөбүз бирдей. Мен деле ошону ойлойм, негизи бул жактан эң күчтүүлөр калат, анан кийин чечүүчү нерсе бул жакта эме болуп калышы мүмкүн да, могу скамейканын узундугу да. Азыр эми буга чейин ошо келип атат эмоция менен, келип атат могу жанагы драйв, мотивация менен келип, бирок ушул жерден мынакей көбү чарчап калды да. Анан кимдин скамейкасы узунураак болсо ошол утуп кетет деп ойлойм да анан кийин. Франция, Мароккону айттым, Испания чындап эле күчтүү да, Испания. Мындай технически, тактически мындай воротага чейин топту оңой жеткиришет деп ойлойм. Бельгия эң күчтүү болбой атат, мындай күчтүүлөрдүн арасында болбой атат менин оюмчачы, мындай среднячок болуп атышат да. Норвегия, Англия күчтүүрөөк, негизи эле фаворит Англия мен үчүн, мындай финалга жете турган команддай көрүнүп атат да. Кейн жакшы оюн көрсөтүп атат, анан Тухель жакшы башкарып атат деп ойлоп атам. Норвегия андай жазып 1-4кө өттү, ошол жерден эле учат го деп ойлоп атам да. Мындай пределчы. Аргентина эми 2 гол Месси аркылуу жаратпаса уят го. Швейцария болду го дейм, жетет. Жетет, э? Всё, рахмат. Рахмат аныбекелер, сиздерге келип ошол өзүңүздөрдүн оюңуздар менен бөлүп кеткенге жана ошондой эле убакыт да бөлүңүздөр бизге атайын, э? Силерге да рахмат. Футболду көргүлө, футбол ойногула, сергек жашоо үндөйбүз барыңар. Айрыкча жаш футбол көрөрмандарына, бизди көрүп турган жаш муунга кайрылабыз, туугандар. Негизи эле спортко жакын болгула. Мен өзүм футбол ойногон үчүн негизи эле футбол ойногула деп деле айтсам болот. Футбол жакшы нерсе, бул негизи эле дене тарбия, дисциплина, командный дух көп нерсеге үйрөтөт. Дайым биздей жаш болосуңар. Рахмат. Муктабек Мукаев, Канбек Рыспаев жана Кубаныч Мамедов биз менен конокто болду. Биздин ушул чыгарылыштарды колдоп келген Амана Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Билесиздер, аларда азыркы учурда ошо акция жүрөттүр. 70 чарчы метрден 90га чейин алсаңар квартираны, дароо эле Сингапурда болгон Формула 1ге белек беришет экен жолдомону. 90 метрден өйдө болсо 2 сразу берет экен. 2 билет. 2 билет да. Бүт оплачено. Формула 1ге билет алсаң квартира берет экен? Болду. Ошондой. Жана ошондой эле легенда суусуна биз ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бизде ошол Hydration Break деп коет, биякта ошол мынакей бизге көмөк көрсөткөн легенда компаниясы. Достор, эми болсо кийинки чыгарылышта көрүшөбүз. Бир күн тыныгуу болот. Андан кийин дароо эле чейрек финалдардан баштайбыз. Рахмат, баргандар.